соттун бүгүнкү акыйкат чечим чыгаргандыгы жөнүндө кыскача маалымат берип койсоңуз. Мен биринчиден ушул мен турмушумдагы оор мезгилдерде мени үй бүлөмдү колдоп турган тууган уруктарга, дос жарларга, эң негизгиси эли журтума ыраазычылыгын билдирем. Ушу элим колдоп, журтум колдоп, эли журтумдун колдоосу негизинде мына биз акталып чыгып отурабыз. Адилеттүү чечим чыгарганына мен ойлойм эли журтубуз да ыраазы болуп атса керек деп. Эң негизгиси дагы бир жолу айтайын. Мен элиме, журтума, кыргыз элиме ыраазычылыгын билдирем. Эми Кыргызстанда акыйкат соттор болуш үчүн акыйкат бийлик болуш керек. Кыргызстанда акыйкаттуулук орнош үчүн элибиз, журтубуз жакшы жашаш керек. Элибиз, мамлекетибиз жакшы жашаш үчүн биздин башкаруучуларыбыз, мамлекетти башкарам деген адамдарыбыздын бардыгы эл алдында өздөрү акыйкат болуш керек деп ойлойм. Сизди бүгүн колдоп кеткен элиңизге мындан ары кандай кызмат кыласыз? Мен ушуга чейин деле эли журтума кызматымды аябай кылып келип жүргөнмүн жана мындан ары дагы бүгүн мени колдобогону карабай туруп, мен элиме, журтума өмүр бою кызмат кылганга милдеттүүмүн деп сезем. Кыргызстан ичинде деле баарды досторум эмес, душмандарым дагы. Саясатта дагы ушу мен жакындатпасак, ушу бала жакында бир келип бир кызматта, мамлекет кызматта отуруп калбаса экен, бул кезде баарыбыз жок кылат деп ар түрдүү аракеттерди кылып мен жакындатпаган көп күчтөр бар. Жаш муундар, кийинки муундар менден талим тарбия алсын, ошодон үлгү алсын. Мына бизге канчалык мен башыма оор кыйынчылык күн түшүп атса дагы, канчалык мени акыйкатсыз тебелеп тепсип атса дагы, мен айтып атамын. Эли журтум, мени колдогондор көтөрүлбөгүлө деп атам. Эли журтум, мени колдогондор тынчтангыла. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Өткүзбөгүлө, пикеттерди өткүзбөгүлө деп атам. Мына ушул жол менен кетишибиз керек тууганда. Биз көрдүк, тополоңду канча тополоңду баштан өткүздүк, канча кыйынчылыкты баштан өткүздүк. Тополоң болбой эле өзүм аягына чейин чындык үчүн күрөшөмүн. Буга чейин 10 жылдан бери эле бири-бири менен чабышып, бул ууру анан бул мынтип системада отурат, ичип атат, жеп атат деп келип, 1 сом төктүрө алды беле бирөөнү. Как будто Камчыбек Кыдыршаевич алып жеп алгандай көрүп атпайбы? Ал төккөн адамдар барып туруп кассага төгөт. Кассадан бюджетке кетип атат. Мына министр финансы отурат, каржы министри. Бүт бары ким кызыкса баргыла. Биз азыр мурункудай жаап жашырып отурбайбыз. Мейли жаран келсе да мына деп туруп Камчыбек Кыдыршаевич алып барып алдыңарга таштап коет. Мына көр артынан кубалап бар, канчасы каякка барып түштү экен деп. Түп-түз барып бардыгы тең бюджетке түшүп атат. Анан ошо президентибиздин коррупциядан күрөшүү саясий эркини биз ошо ишке ашырдык деп ойлойм. Биздин 5 жылдык ошол коррупциялык элементтерге каршы күрөшүүнүн натыйжасында мамлекетке 300 миллиард сомдон ашык мал мүлктүү акча, финансылык каражаттарды мамлекетке кайтарып бериппиз.